Жолугуштук биз кокустан жайдын кечинде мага арнаган кызыл гүлүм дале эсимде ушул күнүм эстен кетпей сенин гүлүң жалгыз сени сүйө берем тунуп булагым бирге айтып чечишели сүйүү сырларын ойлойм сени күтөм сени күндө кечинде келем деген убадаңа ишенип сага жүрөмүн мен сагындым мен өмүр гүлүм сенин гүлүң жалгыз сени сүйө берем тунуп булагым бирге айтып чечишели сүйүү сырларын жалгыз сени сүйө берем тунуп булагым бирге айтып чечишели сүйүү сырларын Биздин кичинекей досторубуз үчүн мультфильм көргөн соң сөзсүз түрдө абдан жакшы бир маанилүү сөз сүйлөшкүбүз келип атат, айрыкча ата энелер менен, айрыкча апалар менен. Ошондуктан баардык апаларды экрандын алдына кичине болсо да жакыныраак келиңиздер деп айтайын. Бизде мына ошол балдар дарыгери, педиатр дарыгерибиз бар. Бул тармакта 40 жылдан ашык иштеп келе жаткан, тажрыйбасы мол адисибизди атайын биз бүгүн эфирибизге чакырганбыз. Биз бүгүн балдар тууралуу сүйлөшөбүз. Кичинекей наристелер жана ошондой эле жаңы төрөлгөн балдар, алардын тамактануусу жана башка. Ошондуктан биз баштайлы, кандай эмесе суроолорубузду берип, бүгүн бизге балдар дарыгери, педиатр Насипкан Исмаилова эжекебиз мейманда. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Кутман таң сизге. Жакшы, рахмат. Бүгүн ошол атайын сизди чакырдык. Балдар дарыгери деп биз бүгүн кичинекей жаңы төрөлгөн балдардан тарта мына ошол кичине чоңоюп калган балдарга чейин алардын өсүүсү, тамактануусу жана башка нерселер тууралуу сүйлөшөлүк эже.
Бизге анткени көп суроолору келип түштү ата энелерден, айрыкча апалардан. Эң алгачкы сурообуз мындай болсун. Мына жаңы бала төрөлдү. Эми апа дагы балага көнүш керек, бала дагы апага бул дүйнөгө көнүш керек. Эмнеден баштоо зарыл? Саламатсыздарбы, менин ардактуу бала тарбиялап жаткан апалар, сиңдилер, эжелерим, чоң апалар, сиздер үчүн саламдашып атам. Мен болсо ушул 3-үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда балдар дарыгери болуп иштеймин. Мен бияка чакырганга бир жагынан кубанып атам, сүйүнүп атам. Анткени өзүмдүн ишимди, ойлорумду сиздер менен тең бөлүшүп, ошо билген нерселеримди айтып, сиздер менен бүгүн баарлашайын деп келип калдым. Жакшы. Ошо эми бул биздики балдар тууралуу болуп аткандан кийин аял затында эне болуу бул өзүнчө зор бакыт. Эне болуп, бала күтүп, ошо баланы аздектеп, ден соолугу чың кылып, тарбиялап, эркелетип, багып, Кыргыздын бир керекке жарактуу инсандарын тарбиялап өстүрүү бул ар бир эле эненин кыялы, милдети деп ойлойм да. Бул эне болуу, бактысына ээ болуунун алдында биринчиден энелер өзүнүн ден соолугун карап, даярданып, ошого дагы үй бүлөсү дагы кошумча болуп, баягы баланын келишине бардык тараптан ошол үй бүлө ошо келе турган кичинекей перзентти жакшылап күтүп алуу керек. Анткени эненин ден соолугу чың болбосо, алдан жакшы ден соолугу таза бала төрөлүшү күмөн. Азыркы биздин шартта болсо, энелер бизде аз кандуулук, ошо көп көйгөйлүү проблемалардан да, анткени эне аз кандуу болсо, ошо бала деле ошондой баягы бала түйүлдүктө, энениге түйүлдүгүндө жатканда, ошол эненин жан дүйнөсү менен, ошо руханий ошонун эненин энергиясы менен мындай камсыз болуп, бала чоңое баштайт да 9 айга чейин. Эгерде ошол учурда эне башка оорулар болуп, азыр оорулар, эң көйгөйлүү оорулар ушул туберкулез көп болуп атат, анан кийин аз кандуулук да, андан башка деле оорулар болуп атат. Просто ошол учурда ошо энелер өзүнүн акушер-гинекологуна кайрылып, терапевттерге кайрылып, ошо оорулардын дарыланышы керек да. Анан оорубаганга аракет кылыш керек. Оорубаганга аракет кылып, ошо өзү таза болгондо гана балалуу болуш керек да. Анан кийин бала төрөлдү, бала үйгө келгенде, ошол үйдөгүлөр бардык кубаныч менен тосуп алып, ошо эне болуу бул кандай кыйын периоддордон өтөт да, бул толготуу, баланы жарык дүйнөгө алып келүү, бул абдан кыйын этаптардын баарынан өтөт да. Ошол эне кыйналып, толготуп, анан баланы көргөндөн кийин ушунчалык жүрөгүндө бир энелик сезим ойгонуп, мен эне деген болдум, эне деген статуска ээ болдум деп ошондой болот. А бирок кээ бир убактарда ошол эне коркуп, мисалы үчүн бала үйгө келгенден кийин эмчектер муштары кээ бирде бизде ушул немелер көп да, мисалы үчүн эмчек кесилет, анан баягы эмгизгенде ооруйт да, ооруганда ошол бир страх мындай болот да, коркуу сезимдери болот. Анан ошондо биз баягы энелер менен үй бүлөлүк дарыгер болгондон кийин биз ошо үйдүн бардык атасы, чоң апасы, ошо апа менен сүйлөшүп, мындай болот, бул өтүп кетет, ошонун бардыгынын себептерин айтып түшүндүрүп, анткени баягы баланы биринчи эмчекке бергенде баланы кантип өзүнүн техникалары бар да. Мисалы баланы түз кармаш керек, ошо баланы эмгизип атканда баланы өзүң жүрөгүңө кысып, ушундай сүйүү менен мен ушу эне болдум дегенде, ошондо энелик баягы кандай энелик сезим ойгонот дагы, сүт өзү дагы мындай бизде 2 гормон бар да, пролактин, окситоцин, ошол гормондор жакшы иштеп, эне дагы ошо бала дагы кандай десем бир ушундай бир гармония болот да, эне менен баланын ортосунда сүт агып, бала дагы жакшынакай болуп соруп, анан эгерде бала сүткө тоюп, каныкса, анан акырын уктап калат. А кээ бирде болот, баягы эмчектери мындай ачышып, неметсе ооруп, анан бала да өзү баягы эмчекти жакшы ала албай, эне дагы мындай денесин жыйрып канда, ошондо сүт жакшы чыкпай, бала ачка болуп, анан үйдө бала ыйлап, анан кийин мындай да болот, анан үйдө кандайдыр бир мындай неме башталат да, беймаза башталган
эмне болуп атат, кандай болуп атат деп. Анан ошондо да биздин мындай көңүл бөлгөнүбүз энелерде мастит болот да, анткени ошол сүт немеге уюп калат да, ошол сүт эмчекте уюп, ошо сүттүн чыга турган протокторуна чыкпай калып, анан кийин может температура болушу мүмкүн, энеде мындай жагымсыз нерселер болуп, анан колтукка чейин мындай кетип, эмчек өзү кызарып, ошол учурда бизге айтышат, барып эмне кылыш керек, эмчекти сааш керек, үйдөгүлөрдүн айтабыз, жардам бергиле, баланы карагыла деп ушундай нерселерди айтабыз. Анан кийин дагы ошол учурда эле энелерде туура тамактануусу керек. Анткени энелер эмнелерди ичпеш керек, эмнени жебеш керек, ошолордун баардыгын тең жазып, айтып, түшүндүрүп беребиз. Эгерде ошол эне мисалы газированный жана немелердичи, напитоктарды, газ сууларды, анан кийин сгущенный жанагы сүттөр бар го, таттуу сүттөрдү, орех, анан көбүнчө алар ойлошот, баягылар эми ушуну ичсек сүт мындай көп болот деп, көбүрөөк болот деп. Бирок баягы төрөгөндөн кийин көпчүлүк эле ошол энелер суусашат, аябайчы, суусайт. Анан ошондо биз айтабыз да, мындай муздак суу ичпегиле, кайнатылган суу ичсең болот, же болбосо чай сүт менен деп айтабыз да, жылуу ич деп. Бирок эми кээде мындай да көйгөйлөр бар. Эгерде энеде анемия болсо, биз айтабыз, анемия болгондо чай, сүт такыр болбойт да, ошол энеге ичкенгечи. Анткени алар роддомдон чыкканда деле аларга неме жазып берет, жана препарат, витаминдер жазып берет, витамин ошо желез неме темирди жазып берет. Бирок алар ичкенде баягы сүт менен неме жуулуп кетет да, ошо ички карында ошо дарылык касиет жок болуп калат да, мындай айткандачы. Ошондуктан баардык тамак аш азыктарынан алыш керек экен да. Баардык ошол бала эмгизип аткан ошо сүт ошол качественный сапаттуу болуш үчүн ошол эне туура тамактаныш керек. Ошо эненин тамагында белок, май, углеводдор, жана микроэлементтер, витаминдер баардыгы тең өзүнүн өлчөмүндө ошол эне кабыл алыш керек да. Анан эң эле ошол баланын, наристенин тамактануусу бул эненин сүтүнөн башталат экен. Ал эми ошол сапаттуу болуш үчүн эне өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек экен. Ден соолугу мыкты болуш үчүн мыкты азыктарды, витаминдүү нерселерди жеш керек экен. Андан соң өзүңүз айткандай мына баланы эмизди, үйгө чыгарып келдик, жакшы карап атабыз. Андан соң ич катуу оорусу менен сөзсүз түрдө бала жабыркайт экен, Ошо биз барганда кээ бирде балдарда ошо ич катып калуу, кээ бир учурларда баягы колика деп коет да, ичи көп, балдар ыйлап, мындай беймаза болушат. Анткени анын баягы себептери болсо, ошол эне туура эмес баланы эмгизгенде, мисалы үчүн биринчи жолу эне болуп аткан энелер чынында эле ошол техникаларды жакшы билбесе, аны негизи бизде роддомдордо азыр төрөт үйлөрүндө өздөрү эле акушеркалар кантип сүттү бериш керек, кантип баланы кармаш керек, кандай болот, анын баарын түшүндүрүп ошол мектептен өтүшөт. Анан бирок биз келгенде деле сурайбыз, ошол техника прикладывание деп коет, ошодон өттүңөрбү, кандай десек, кээ бирөө айтат билдим дейт, кээ бирөө болсо баягы кыйналып, анча деле көңүл бөлбөйт. Анан ошондо баягы эмчекти туура эмес койгондо тиги абаны жутат да балачы, бала абаны жутат дагы, газ ичине кетет. Анан кийин ошондон иштери көбүшүп, ичи көп, анан ошондон баягы колика, ошо беймаза боло баштайт да, бала ыйдай баштайт. Бул ошол колика ошо бала туура эмес эмизип жуткандан эле пайда болобу, Ошондон пайда болот. Анан кийин буга неме да, тескери случай энелерде ич катып калуу, балдарда дагы кээде ушундай. Бирок көпчүлүк учурда болбойт, кээ бир учурларда кездешет, ошо иштери катып калганды балдардынчы чоң заара кыла албай калышат. Анткени ал энелерде ошондой кандай ич катуу болсо, балдарга эмнегедир ошол сөзсүз түрдө балада ич катуу болот да. Анткени энелерде проблема мындай суюктукту аз ичип, же болбосо өтү жакшы иштебесе, эми ал бул медицинский неме боюнча айтканда, ошо өтө жакшы иштебей калганда көбүнчө ошо энелерде ич катуу болот да, ал көнүмүш атат болгон болот да. Мурда эле мен сурайм да, мурда эле ошол боюңарда болгонго чейин ушундай болчу эле десе, ушундай болчубуз деп ушинтип айтышат да. Анан аларга болсо ошол
атай өттү куй турганда желчегонный препараттар деп коет, ошолорду жазып беребиз. Алардын эч кандай эмчекке, эмгизгенге мындай тескери таасири жок. Анан ошондон акырындан анан энелер менен да өзү сүйлөшүп, сен коркпогун, ичиңе мындай массаж жаза, көбүрөөк баскын, движение мындай кыймыл болуш керек. Сенде баягы ич агарында перистальтика деп коет, ошо перистальтика болбой, ошондон баягы каловый интоксикация деп коет да, мен кыргызча кечирип койгула. Ошондо ал ошол адамдын заңы бир суткада өзү сыртка чыгып кетиш керек. Пайдалуу заттарды ич агарын өзүнө сиңирип алат, а пайдасыз заттарды уже сыртка чыгарат. Давай, уже силер бүттүңөр, сыртка чыккыла деп. Ошол учурда перистальтика ба кыймыл, кишечник неме ич агарында кыймыл жок болгондон алар ошол жерде сакталып калат дагы, организм уже экинчи жолу сиңирүү жана вторичный всасывание деп коет, ошо боло баштайт дагы, интоксикация болот. Ошол учурда биринчи очередде центральный нервный система, ошо энеде мындай кыжалаттык болуп, беймаза болуп, же мындай көңүлү кандай десем, бир ошондой белгилер болот да. Ал ошол деле эненин кандай жан дүйнөсүндө кандай өзгөрүүлөр болуп атса, мындай айтканда, ошолор өтөт. Ошол өтөт да, ошол эненин сүтү менен ошо балага өтөт экен. Анан ошентип айткандан кийин энелер ойлонот да, чын эле мен айтам да, сен станок, организмде окситоцин, пролактин иштеп сүт чыгып атса, анан сен ушундай состояниеде отурсаң, балаңды кантип бересиң десем, ойлонушат да, жок же андай мындай кылалы дешип, анан ошентип жеткизгенге аракет кылабыз да, түшүндүргөнгө, ушундай болгула. Что бала деген бул, айтам да кээде, бул бала деген ушунчалык таза периште деп да коем да. Биз дагы муну кир колу менен кармаганга биздин акыбыз жок. Анткени бул баланы бизге ушундай аздектеп, ушундай багып, ушундай кароо бул ата эненин милдети деп ушинтип. Эми ошол койлуктан кантип арылышат макулбу? Апа дагы өзү дагы жакшы маанай менен өзүнүн ден соолугу жакшы болгон күндө деле өзүңүз айтып калдыңыз, өзүңүз каралчы алгачкы балалуу болгондор депчи, бирок алгачкы деп айтсам деле жаңылышпайт болушум керек. 2-3 жада калса 5 балалуу болгондор деле ошол нерсеге дуушар болушат экен. Андан соң эми балага кантип жардам беребиз? Балага болсо атай өзүнчө ошондой, мисалы элдик эле неме бар, укроптун суусун беребиз, энелерге беребиз, балдарга беребиз. Анан көп эле ошол атайы ошо симетикон деп составында бар сироптор бар балдаргачы, ошо сиропторду беребиз, чтобы жанагы желди айдап чыккангачы, анан ошо менен ичишет. Анан эми бул аны деле түшүндүрүп айтабыз, бул андай деле коркунучтуу эмес, бул деген ушу өзүнчө эле боло турган ушундай физиологик боло турган эле нерсе. Анткени ошол эмчек эмгизип атканда бул эч кандай деле коркунучу жок, коркпой эле койгула. Бул деген өтүп кетет бул процесс. Анткени бирок өткөнгө чейин бала кыйналып жатпайбы? Бала кыйналып калат. Анан ошон үчүн ушундай кылгыла деп түшүндүрүп, ошону айтканга аракет кылып, убедиться этип, негизи адам өзү түшүнүп, мындай неметсе, ал баягы адамдын өзү деле кой мындай болбойт экен деп психологически деле ошол адамдын өзү эле жакшы болуп неметишет да, жакшы болуп калдык деп. Анан кайра биз байланышабыз, мындай кандай болуп калдыңар, бала кандай болуп атат деп күндө ошо сурашып, анан баягы балдар неме болот да, баягы биринчи чыкканда меконий деп коет. Анан боктордон үйдө сурайбыз кандай, меконий деген мындай кара бир саздын өңүндө окшогон бир кийир неме болот да. Анан ошол жанагы желчегонный немелерди ичкенден кийин алар неме болот да, өттөрү да жакшы иштеп, анан бат-баттан тазаланышат. Анан кичине укалоо дагы жардам берет дейт, буттарындагы өдө көтөрүү дагы жардам берет дейт сонун. Эми эне канча жашка чейин эмизүү зарыл? Эне негизи энелер бизде 6 жашка чейин да. Эң негизги эч нерсе бербей 6 жашка чейин жаланганы эненин сүтү менен багыш керек. Андан кийин башка баягы баланын 6 жашка чейин? Жок, 6 эмес, 6 айга чейин. 6 айга чейин. 6 айга чейин бир гана ошо эненин сүтү менен багуу керек да. Анан эми 6 айдан балдар өткөндөн кийин аларда уже баягы неме көбөйөт да, белок, майга, жырга, башка витамин, микроэлементтерге адамдын баягы немеси көбөйөт, балдардынчы. Кабыл алуусу пайда болуп жогорулаганда уже биз кийин уже кошумча тамак аштарды берип, негизи эненин сүтүн 2 жашка чейин эмгизгендер бар да. Бизде энелер бар, балдарын 2 жашка чейин эмгизишет. Анткени кээ бир энелерде сүттөр ошондой жакшы да, мындай
кандай десем, баардык витаминдерге бай, анан көбүнчө мындай жакшы, позитивный жүргөн, күлүп, жайнап, ушундай ата энелер, мен айтам 2 жашка чейин мама энелерди эмгизе бергиле, ал эненин сүтү бар. Эненин сүтүн эмген бала ошончалык боорукер, ушунчалык эне менен ушундай байланышта болот, энесин сүйүп, бир нерсе болсо чуркап барып апасын кучактап калат. Анан мен айтам, силер ошол кучактап аткандагы энелик мээримди, энелик сезимди сезгиле, ошо балаң сени ушундай таза жүрөгү менен кучактап атат депчи. Ошону сезбеген да энелер өтүп кетет бул жалган дүйнөдө. Кээ бирөөлөр мисалы эне болууга жете албай жүрбөйбү деп ошентип айтып дагы мындай баланы ушунча көбүрөөк сүйгөнгө мындай бир мотивация кылып ушинтип айтам да. Азыр тамактанууга да кайрадан кайтып келелик темабызга. 6 айдан соң кошумча тамактарды бере баштайбыз. Эмнеден баштайбыз? 6 айдан кийин биз уже бала баягы чоңоюп, уже баягы тиштери чыгат, биринчи тиштери чыгып баштаганда биз биринчи эле жана жашылча кашаларды немеден өткөзүп, блендерден өткөзүп, теркадан өткөзүп, мындай кылып, анан балдарга биринчи тамак бергенде биз эми кээ бир балдар аллергия болуп, ошо балдарга жакпай калат да, например, кызыл немелер, таттуу нерселер. Ар бир балдар өзүнчө мындай индивидуаль деп айтсам болот. Анткени кээ бир балдар таттуу же мындай жесе деле аллергияга эч кандай мындай реакция кылбайт. Кээ бир балдар болсо, кичине бир нерсе болсо эле ошого аллергия болуп, беттери кызарып, диатез болуп, неме башташат. Канча кашык жеш керек? Биринчи бергенде биз 6 айдан баштаганда биринчи 1 столовый ложка 1, 2, 3кө чейин биринчи беребиз да, пробный кылып, кандай жагабы. Ал баланы болсо мындай жакшы обстановкада биринчи эмчек беребиз. Эмчек берип туруп, андан кийин как кошумча тамак иретти. Эгерде ошо бала жакшы жеп, ичип өтпөй, бир жумага чейин байкайбыз да, андан кийин баланын өлчөмүн, кашанын же болбосо пюренин. Кандай рациондор керек? Неме кылганда ошондо 6 айында бир 3 кашык болсо, 6 айынан 7 айына чейин 150 грамм ошо объем болуш керек, ошол тамактын өлчөмү. Картошка болобу, камыр болобу, же эмне бериш керек? Биринчи бергенде ошо овощной пюрелерден, мисалы картофель, мисалы мен мынтип айтам да, кээде өзүңөр эмне тамак жасайсыңар, только балдарга бизде көбүнчө кайнатылган, анан жана напару, запеканка деп коет, немеле духовкада негизи балдарга мындай куурулган тамактарды бергенге болбойт да, анткени алардын ашказандарына, мисалы үчүн мындай алар сиңире албайт, майлуу тамак. Азыр 6 айлык баланы сүйлөшүп атабыз. 6 айлык балага эң алгач жалаң гана жашылча жемиштердин пюрелерин бериш керекпи? Жок, мисалы биз картошка бышырды, мисалы картошка сорпо бышырып атсак, картошкасын чыгарып алабыз дагы, пюре кылып, эзип, картошка, жашылча, капуста можно, ошолорду кошуп беребиз. Эгерде аны бербесек, кашаларда берсе болот. Башка кашаларданчы, мисалы үчүн манный кашаны берсек, бир неделяда 2 жолу берсек болот, анткени анын углеводу көп, анан балага да кичине мындай ашказаны сиңгенге күч болбосун деп, гречкадан каша берсек болот, овсянка каша берсе болот. Күрүчтөн эми жеңилирээк депчи, күрүчтөн. Акырындан бере баштадык. Сливочный маслодан кичине кошобуз, анткени май деген бул 1-2 чай кашыктан кошобуз, анткени бул баягы немелер, май болсо биздин балдардын баягы астрат көзүнүн көрүүсүнө, витамин А, неме мээсинин өсүшүнө, ошо баланын физикалык мындай өзүп өнүгүүсүнө ошолордун чоң жардам берет да, анткени. Анан бул каша деп атабыз, буламыктарга таттууларды кошуп бербешибиз керек экен, э? Таттуулар. Бул эмнеге бышыш керек? Булар деген немелерди, буларды духовкада бышырса болот, напару мантышница. Жок, бул жөнүн гана сууга эле бышырып беришеби же кандай? Эгерде аларды буламыктарды сүт менен кошуп берсек болот. Анткени мисалы биз мындай сүттүн өзүн
мисалы бизде азыр айтышат да немеле апалар уйдун сүтүн берсек боло береби, анан жана эчки кози ошону бере берсек болобу деп. Анткени ал сүттөрдү бергенге негизинен мен айтпайт элем да, анткени аларда белок бар да, казеиноген деген. Казеиноген деген белок. Ооба, сөзүңүзгө аралжы ошол уйдун сүтүн да кенен элек дагы айтып коюңуз, ошол айтып жаткандан кийин эмне үчүн 1 жашка чейинки балдарга уйдун сүтүн бергенге болбойт? Ошо уйдун сүтүндө болсо казеиноген деген белок бар да, ал болсо мындай балдардын ашказанына кандай десем туура келбейт дагы, ал баягы турудун мындай кыйынчылык менен неметилет да, сиңирилет дагы, почкага баягы конечно демелерге күч келтирет дагы. Мисалы балдардын бөйрөктөрү ооруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз уйдун сүтүн мындай неме кылбайбыз. Уйдун сүтүндө неме май дагы азыраак да, чем эненин сүтүнө карагандачы. Эненин сүтүндө болсо май көбүрөөк, анткени майдын болсо айтып өтпөдүмбү, неме депчи, балдардын ошол өзүнүн өсүп өнүгүүсүнө, мээсинин өсүшүнө, көзүнүн көрүү системаларына ошолорго көбүрөөк жардам берет да. Анан кийин дагы эмне бар? Сывороточный белок деген бар да, эненин сүтүндө, уйдун сүтүндө ал аз болот. Анткени сывороточный неме ал болсо ошо балдардын иммунитетинде да чоң роль ойнойт. Анткени ошол лактоферритин балдарды ар кандай ооруларга, мисалы үчүн бизде азыр баардык эле оорулар, мисалы үйдө деле азыр эми вирусный оорулар, ар кандай оорулар көп да, ошого баланын организминде эненин сүт аркылуу иммунитет болот дагы, балдар азыраак ооруйт, чем мындай искусственный неметкен балдарга карагандачы. Эми бул нерсени жакшы түшүнүп алдык. Балдарга апалар 6 айдан кийин кошумча тамак бериш керек экен, кантип бериш керек, эмнени бериш керек. Эми бала бакчадагы же мектеп жашындагы жаш курактагы балдар азыркы учурда эмне жегенге болот, эмне жегенге болбойт? Бул апаларга кеңеш болсун. Ошо мектептер, бала бакчаларда деле, балдарга деле бизде мындай эң негизи балдардын ошо өсүп өнүгүш үчүн негизинен витаминдер, микроэлементтер керек. Бизде азыр ошо йодтун немеси жетишпейт. Ошо йодтун жетишсиздиги дагы чоң көйгөйлөргө алып келет да, балдар көбүнчө унутчаак болуп. Ошон үчүн балдарга негизи ошол тамак рационунда обязательно эт болуш керек, уйдун эти болуш керек, анан куштардын эттери болуш керек, жумуртка мындай куурулган эмес, мындай кайнатылып бышылган жумуртка болуш керек, сүт продуктылары, кисломолочный продуктылар болуш керек, жашылча жемиштер болуш керек, бобовый деп коет, зерновый деп коет, ошолор кашаларды балдар жеш керек. Анан кийин негизи азыркы учурда көйгөйлөрдө болуп аткан жанагындай фастфудтар, например, газдалган суулар, газдалган сууларды ичкенге болбойт, сосиски, колбасаларды жегенге болбойт балдарга негизинен. Магазинде, дүкөндө азыр көпчүлүк китайский жанагы. Китайский болобу же болбосо кайсыл тармактан кайсыл өлкөдөн алып келет, же Кыргызстандан эле алып келип жатышкандары деле бар. Жанагы бат тамактануу же болбосо кирешки чипсы деген сыяктуу нерселерди азыр көбүн эсе таптакыр балдарга бербегиле, бул онкологиялык жада калса ооруларды дагы алып келет деген дагы адистер бар. Бул чындыгында эле? Бар. Балдарга деле мисалы үчүн жана газированный сууларды, мисалы үчүн кичинекей бала, мен ойлойм да, бала таттуу, ачуу деп ал мындай, мисалы 6 айда, биринчи прикорм башталганда, ал бала билбейт да, негизинен көп эле учурларда мындай кездешет, чупа-чупс ошо кичинекей баланын 6 айлык, 7 айлык баланын оозуна салып коет. Ал анан бала да көрөт, анан кайра көргөндө эле ошо бала сурайт, анан ошону беришет. Анан негизи ата-энелерге ошентип көп эле келгенде сүйлөшүп айтабыз, буларды бербегиле, буларды бергенде болот. Мисалы азыр биз кичине чоңоюп калган балдардын тамак ашы тууралуу сүйлөшүп атпайбызбы? Алардын тамак ашы мисалы көндүрүп койду да, апа же ата көндүрүп койду да, дүкөнгө алып келет, жанакындай чипсы, кирешки, өзүңүз айткандай чупа-чуп таттууларды алып берипчи. Эмнелер менен алмаштырса болот? Аларды деген эми эң көбүнчө балдарга азыр алма, алмурут, негизичи жашылча жемиштер, банан деле мындай пайдалуу да. Анан кийин мандарин, апельсин,
даже лимонду берсе болот, бирок лимон мындай антивирусту алгандай. Мисалы үчүн аны лимонду, например, кашаларга, тамактарга болгондо лимондон кошуп, сыгып мындай баягы, ал бирок естественно мындай нукура таза продукция да, баягы кичине мындай даамын эметип өзгөртүп, анан кээ бир балдар болсо ошол аллергия болгон үчүн, мисалы үчүн аны кээ бир балдарга айтабыз, берсеңиз болот, цитрустар. Бирок цитрустан абайлаш керек болот. Абайлаш керек деп, ошолорго айтабыз да, цитруста бербегиле, анткени аллергия болуп жакпай калышы мүмкүн ошо балага депчи. Ар бир ата, ар бир апа өзүнүн баласын ден соолуктай болуп, бир өзүнүн организми, жүрүм туруму, ой жүгүртүүсү мыкты болуусун каалайт эмеспи? Анан эң биринчи бул нерсенин ачкычы аларга туура тамактануу бериш керек. Эң алгач эле бул кичинекей баланын туура тамактануусу энеден, эненин сүтүнөн башталат. Ошондуктан апалар, сиздерге эң биринчи ден соолук каалайбыз. Ал эми ошол эле балдарыңыздардын туура тамактануусу мындан ары сиздердин колуңуздарда экенин дагы унутпаңыздар. Туура тамактануу ошол баланын келечегиндеги чоң бир өзгөрүүлөрдү дагы алып келиши дагы ыктымал болуп жатат. Ошондуктан ар бириңиздерге ден соолукту дагы тилейбиз. Мына бизге балдар дарыгери, педиатр бүгүн бизге тамактануу же болбосо кичинекей балдардын туура тамактануусу тууралуу сөз кылган эжекебиз Насипкан Исмаилова болду. Ал эми Таңкылаев көрсөтүүсү өз берүүбүздү андан ары уланталык. Биз дагы да болсо мына ушундай пайдалуу маалыматтарды, пайдалуу кеңештерди бергенге аракет кылабыз. Ар бир ата-эне же болбосо биздин телекөрөрмандарыбыз бизден алыстабай туруңуздар деп чакырайын.